Салам достор, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Достор, мен жакын арада пластикалык операция жасаткандан кийин ачык кийинүүгө болбойт, ушундай жабык кийинүүгө туура келип калды. Эстетикалык көз караштан ушундай кийим кийип чыгууну чечтим. Анткени YouTube каналымдагы сиздерге берген пайдалуу кеңештеримди токтотпойм дедим. Бир ай бандаж тагынам. Ошол себептен мына ушундай кийим кийип чыгып турам. Бул убактылуу нерсе, туура түшүнөсүңүздөр. Бүгүн видео купероз тууралуу. Купероз деген эмне? Купероз деп аябай көп суроо жаралат. Купероз тууралуу Кыргызстанда эми ар бир экинчи же үчүнчү айым билсе керек. Купероз бул биздин айымдарыбыздын эң чоң бир көйгөйү десем жаңылбайм. Анткени купероз бул биринчиден генетикалык өзгөчөлүк. Кээ бирөө куперозду оору дешет, кээ бирөө куперозду оору эмес, теринин абалы дешет. Мен тажрыйбаман купероз бул оору, бирок ошо генетикалык абалдан чыгып келген оору. Кантип? Мисалы, эгерде генетикалык жанагындай предрасположенность деп коет орусча болбосо, эгерде генетикалык фон болбосо, купероз көбүнчө ирет болбойт. Биринчи ирет кыргыз айымдардыкы бул генетикалык фон, биздин ата-бабаларыбыздан калган гендер ошо кан тамырларыбызды куперозго жакын кылат. Экинчи бул албетте биздин жашаган аймак, тоолуу аймак, кургак аймак, дайыма шамалдар болуп турат. Биздин жанагындай аба ырайыбыз туруктуу эмес, бир күн күн ысык, бир күн күн суук, аябай нымдуулук аз, терини кургатып салат. Бунун баары кан тамырлардын жарылышына, кан тамырлардын кеңейип кетишине аябай түзмө-түз таасир этет. Үчүнчү бул биздин жүрүп турушубуз, биздин тамактануубуз, биздин режимибиз. Эгерде биз ушундай эле кыргыз улутунда жаралып, бирок Европада жашасак, деңиздин жанында жашасак, жеген тамагыбыз көбүнчө деген деңиз азыктары болсо, балык болсо, омега кычкылдарына бай тамактансак, анда кан тамырларыбыз толугу менен азыктанып, капталдары туруктуулук берип, купероз болмок эмеспиз. Ошону дагы эске алып жүрүш керек. Анан акыркы албетте бул биздин өзүбүздүн бетибизге болгон мамилебиз, биздин өзүбүзгө болгон кам көрүүбүз. Албетте 5 балалуу айылда жашаган келиндин шарттары жана ошол эле шаарда жашаган айымдардын өзүнө кам көрүү шарттары бөлөк. Өзүбүзгө көбүрөөк кам көргөнгө убакыт жок, туура эмес косметиканы колдонобуз. Кээде колдонбой деле коебуз. Бетибиз ысып, кычышып, кызарып жатканын көп учурда байкабайбыз. Анан купероз өрчүшүп кеткенде гана дарыгерге кайрылабыз. Негизи купероз деген түшүнүк эмне? Бул кан тамырлардын капталынын өзгөрүп кетүүсү. Нормада мен дайыма айтам, шлангдай катуу болот, шлангдай чымыр болот, кичиресе кайра чоңоет, чоңойсо кайра кичирейт, эластичный болот. Купероздо эмне болот? Купероздо кан тамырларынын капталдары жумшак, былбырак болуп калат, тряпочкадай болуп калат да. Анан бир кеңейсе кичирейбейт, бир кичиресе кайра чоңойбойт. Анан ошол албетте чоңоюп калган кан тамырлардын капталдарында кан жакшы жүгүрбөйт. Кан тамырлардын булчуңдары жакшы иштебей калат. Кан тамырлар өздөрүнүн сыгуу функциясын алып жүрбөй калат дагы. Кан тамырлардагы суюктук, биздин кан туруп калып, анан сууну деле, канды жөн эле 1 литр банкага мисалы кой сойгондо деле коюп койсоң эмне болот? Суюк жагы өзүнчө, коюу жагы өзүнчө болот. Эгерде банканын капталдары тешик болсо, суюк жагынын баары сыртка чыгып кетет. Ошондой эле биздин кан тамырдагы туруп калган каныбыз, чоңоюп калган кан тамырда жакшы сыгылбай кетпей туруп калган каныбыз кан тамырларынын капталдарынан акырын өтүп барып, анан межклеточный пространство деп коет, ошонун баарын каптайт. Бет шишийт, бет ылдый салаңдайт, тери азыктанганы начарлайт, тери эрте картаят, кан жүгүрүү начарлайт беттеги, беттин өңү өзгөрүлөт, бет аябай чувствительный болуп калат, сезимтал болуп калат, кургай баштайт, турулуп баштайт. Туура эмес жанагындай май алмаштыруу, зат алмашуу процесси болот.
ошол себептен куперозду сөзсүз дарылоо керек. Жаңы башталып келатканда эле дарылоо керек. Купероз бул жөн эле беттин кызарганы эмес, бул беттеги болгон процесстин баарын өзгөрүлүшү. Купероздун 2-3 стадиясы болот. Кээ бир классификацияда 3 стадия берет, кээ бир классификацияда 4 стадия берет. Бирок менин өзүм тажрыйбаман мындай башталат. Биринчи стадиясында адам көп нерсени байкабайт, анан ысыкка, суукка кирип чыкканда бети кызарып, анан реакция берет да. Суукка реакция берет, ысык чай ичип койсо реакция берет, алкоголго реакция берет, ачуу тамак жеп койсо реакция берет, эшикке чыгып койсо кызарып кетет. Анан ошол стадияда адам билбей жүрө берет, бир аздан кийин дайыма кызыл жерлери байкалып калат да. Анан эмнеге кызарып калат деп карап коет, бирок ошол стадияда да көп учурда көңүл бөлбөйт. Анан 3-чү стадиясына өртүшүп кеткен купероз болот. Чоң кызарып калган чоң жерлери болот. Ал дайыма кызарат, бир кызарса оңой менен кетпейт, тери аябай сезимтал болуп калат. Жөн эле самын менен жуунса, жөн эле суу менен жуунса деле реакция берип калат. Аябай кызарып, ыңгайсыз калат. Жини келгенде да кызарат, уялганда да кызарып кетет. Анан 4-чү стадия бул ошол жердеги азыктануу процессин начарлоо. Анткени кан тамырлар иштебейт. Кан тамырлар биздин азыктануучу негизги биздин источниктер. Анан азыктануу начарлап калса, албетте ошол жерге сезгенүү пайда болот, дерматиттер пайда болот, ар кандай иринчелер пайда болот, угри сыяктуу кычышуулар пайда болот, инфильтраттар пайда болот. Бул купероз андан ары ооруга уланып кетет. Демодекоз, розация деген оорулар бар, ошого уланып кетет. Купероздун 2 түрү бар. Бул локалдуу жана диффузный деп коет орусча. Жалпы купероз. Локалдуу деген кандай? Локалдуу деген кээ бир жерлеринде эле кан тамырлар кеңейип көрүнүп турат. Жалпы купероз бул бети жалпы кызыл болуп турат. Жана орустардын жомок сериалындагыдай эки бетин боеп коет го, румянец кылып, ошондой сыяктуу болуп эле кыпкызыл болуп жалбырып турат. Бул 2 стадия айырмашы мүмкүн. Бир адамда 2 стадияда 2 түрү тең болушу мүмкүн. Же болбосо бир түрдөн экинчи түргө өтүп кетиши мүмкүн. Куперозду кантип дарылайбыз? Бул аябай маанилүү суроо. Куперозду дарылоо татаал. Ооба, татаал. Ошон үчүн алдын алуу жеңил. Биринчи, экинчи стадиясында куперозду алдын алганга аракет кылышыбыз керек. Дарылоонун ийгилиги 80% бул туура кам көрүү. Эгерде биз ошол генетиканы өзгөртө албайбыз, албетте. Бирок биз биринчиден терини дайыма нымдаштырып турушубуз керек. Үй шартында, эгерде шаарда жашасаңар, абаны нымдаштыруучу аппараттар бар, увлажнитель воздуха деп коет. Ошону коюп койсоңор болот. Радиатордун астына суу коюп койсоңор болот. Тез-тезден бөлмөлөрдү жанагынтип желдетип нымдаштырып туруш керек. Атайын термалдык суулар чачып туруш керек бетке нымдаштырып. Кечинде нымдаштыруучу кремдерди коюш керек, нымдаштыруучу маскалар жасап туруш керек. Күнгө каршы кремдер сөзсүз нымдаштыруучу касиети бар болуш керек. Экинчи бул гипоаллергендүү косметика. Уктап аткан ажыдардын куйругун баспоо керек. Купероздуу тери бул уктап жаткан ажыдар. Ошон үчүн ага эч качан спирт менен, курамында спирт бар тониктер, спирт бар косметика колдонуу болбойт. Кычкылдарды колдонуу болбойт. Ошол эле жемиш кычкылдарын деп атпайлы, салицил кычкылдары бар косметиканы колдонуу болбойт. Пилингтерди абайлап жасоо керек. Бүт процедураларды абайлаш керек. Анан курамында агрессивдүү эмес пафтар бар. Агрессивдүү эмес жуунуучу каражаттарды колдонуш керек. Данектен жасалган скрабтар болбойт, травма кылган скрабтар болбойт. Механикалык пилингтер, ошол эле коралловый пилинг, зеленый пилинг дегендер болбойт. Жумшак скрабтар, скатка скрабтар менен тазалаңыздар. Жумшак жуунуучу каражаттарды колдонуңуздар. Терин калыбына келтирүүчү, үстүңкү катмарды калыбына келтирүүчү церамидтер, керамидтер, омега кычкылдары, ненасыщенный жирный кислоты бар косметиканы колдонуңуздар. Витаминдери бар косметиканы колдонуңуздар. Албетте бунун баарын косметологко кайрылсаңыз түшүндүрүп сиздерге косметиканы туура тандап берет.
Анан албетте кан тамырлар менен иштөө керек. Кантип? Косметиканын курамында өмүр бою куперозу бар адам билиш керек. Өмүр бою курамында кан тамырлардын капталдарын жакшы иштетүүчү заттары бар косметика колдонуш керек. Бул С витамини, бул конский каштан, бул ар кандай гамма-мелис, алантаин деп коет. Жанагы капталын бекемдеп, сууну сыртка чыгып кетпегендей кылып, капталындагы булчуңдарды жакшы иштете турган косметикалар бар. Ошондой эле аптекадагы, дарыканадагы траксивазин, траксирутин деген маздарды, кремдерди алып дагы колдонсоңор болот. Албетте косметологдун көзөмөлүндө анын да өзүнүн көрсөтмөлөрү бар. Андан тышкары процедуралары, мезотерапия менин оюмча эң жакшы жардам берүүчү нерсе дарылоочу, кетирүүчү эмес. Дарылоочу нерсе бул мезотерапия. Анткени биз ошо териден өтүп, бир нече катмардан өтүп, дырмага түшүп барып, ошо жерден бир тамчы кан тамырлардын капталдары менен иштей турган, бекемдей турган бир тамчы препарат калтырабыз. Ал препарат бир жума бою иштеп, ошо кан тамырларды бекемдейт, бир нече курс өтүш керек. Албетте жыйынтыгы болот, бирок дароо эмес. А кетирүүчү бул лазер. Эң жакшы нерсе бул сары лазер, же диод лазери, же неодим лазер. 3 лазер ар кандай тереңдикте иштетилет. Анын өзүнүн дагы көрсөтмөлөрү бар. Бир нече диаметр сосуд алат ар бир лазер. Кээ бир лазер кичирээк сосудтарды алат, кээ бир лазер чоңураак сосудтарды алат. Анан таптак чоңоюп кеткен сосудтарга флебологиялык методика жасасак болот, склеротерапия деп коет, атайын склерозан киргизилет. Ошо сосуд катып калып, анан жок болуп калат. Мына урматтуу айымдар, биринчи ирет бул өзүбүзгө туура кам көрүү. Кандай болбосун косметология көйгөй болсо дагы 80% дарылануунун ийгилиги бул туура кам көрүүдөн келет. Жана ошол көйгөйдү туура түшүнүүдөн келет. Анткени тигиге бардым, буга бардым, мындай жасадым, тигиндей жасадым деп келген кардарларды сурап көрсөң, көбү ошол оорунун эмне себептен болот, кандай дарыланат дагы жакшы билишпейт экен. Анан албетте улам бир эшикти каккылап эле керекпи, кереги жокпу методиканын баарын өзүнө көрүп, жада калса жаман жыйынтыкка да тескерисинче терини бусуп алышы мүмкүн. Ошол себептен купероз жөнүндө маалыматыңар толук болуш керек. Урматтуу достор, видео жакса сөзсүз лайк койгула. Мен бир аз сүйлөгөндөн кыйналып атам операциядан кийин. Бирок ошого карабастан сиздерге чыкканга аракет кылдым. Видеону бөлүшүңүздөр, менин каналыма катталыңыздар жана комментарий жазыңыздар.